Салам урматтуу достор, эмне кылсам болот долбоору башталды. Суроолорду четинен окуп баштайбыз. Адис сиздерге жооп берет. Ойношун экинчи аял кылып алды. Биздин үйлөнгөнүбүзгө 12 жыл болгон, ортодо 5 балабыз бар дейт. Күндөштү жек көргөн бул өзүнө өзү жини келгенди. Туура эмес да. Күндөштү күнөөлөгөнчү күйөөсүнө болгон таарыныч, өзүнө болгон таарынычты бул үчүнчү адамга илип коюп атат да, булчу ошондо туура эмес. Эмне кылсам болот дейт. Күйөөм ойношун экинчи аял кылып алды. Биздин үйлөнгөнүбүзгө 12 жыл болгон, ортодо 5 балабыз бар дейт. Бирок мамилебиз жакшы, балдарды жакшы тарбиялап жатабыз. Мен күндөшүмдү жек көрөм дейт. Ал үй бүлөбүздү бузуп, жашоомдун маңызын кетирди. Эмне кылсам болот деген экен. Чындыгында бул жерде ошо 5 балалуу айым ошол күйөөсүн тартып алган күндөшүн жек көрүп, күнөөлөп, аны жек көрүүсү күндөн күнгө күчөп баратат экен. Ошол эле учурда 5 баласы дагы бар экен. Өзү ажыраша албайт экен, себеби бара турган жери жок экен. Күйөөсү менен биринчи аял болуп дагы жашагысы келбей атат экен. Эмне кылса болот? Эгер эки жубайдын бирөөсү үй бүлөсүндө кандайдыр бир өзүнүн муктаждыктарын канааттандыра албай калса, ал аны сырттан издей баштайт. Ситуацияны сырттан карап көрүш керек да, объективдүү сырттан карап көрүш керек. Бул жерде бүт сезимдерди алып салып, ситуацияны эмне үчүн бул аял мындай үчүнчү мындай лицодо мындайча айтканда пайда болду. Эмне үчүн булардын өзүнчө бир үй бүлөсүнүн немесине ал кирип алды. Анткени күйөөсү эшикти ачып койду да, мындайча айтканда. Макулдугун берген үчүн ал аял келип атпайбы? Мен үй бүлөм бар, мен эч кандай мамиле азыр баштабайм десе, эч кандай ойнош пайда болбойт. Эмне үчүн күйөөсү башынан эле башынан эмес, ойнош издеп баштады? Анткени үй бүлөдө бир нерсе бузулду. Аны көз менен көрүш кыйын, бирок сезсе болот анычы. Аял өзүн өзү жоготуп баштайт. Өзүн өзү жоготуп, күйөө аны бат эле сезет. Бат эле сезип, ала албаган нерсени анан сырттан издей баштайт. Мамиленин мындай кыскасы, ойнош деген бул мамиленин бузулушунун себеби эмес. Ал мамиле бузулгандын натыйжасы. Ойношко чейин эле бул мамилелер бузулуп башталган. Сыртынан жакшы эле үй бүлө, бирок ичинен кандайдыр бир таарынычтар, кандайдыр бир айтылбаган сөздөр калган бул жердечи. Ошон үчүн ойнош пайда болот. Андан кийин ойношту экинчи аял кылып алыптыр. Бул олуттуураак маселе. Бул жерде үй бүлөгө кайрадан үй бүлө болуш кыйын бул жерде. Же болбосо бул жерде ушуга макул болуп жашай бериш керек. Бул абдан кыйын, бирок балдарга да залакасы тиет. Анткени эне бактылуу эмес болсо, балдары да бактысыз болот да. Күндөштү жек көргөн бул өзүнө өзү жини келгендик. Күйөөсүн алдыртып салганга жини келип, бул туура эмес да. Күндөштү күнөөлөгөнчү бул абдан туура эмес көрүнүш. Күйөөсүнө болгон таарыныч, өзүнө болгон таарынычты бул үчүнчү адамга илип коюп атат да, булчу ошондо туура эмес. Бул жерде мамилелерди башынан сактап келиш керек болчу, сезимтал болуп. Же болбосо чечим кабылыш керек. Кандай чечим? Ушуга даярмынбы? Ушундай абалда жашап кетип даярмынбы же даяр эмесминби? Ошого өзү жооп бериш керек. Негизи бул абдан кыйын, абдан кандай десем, терең маселе. Буга абдан жакшылап ойлонуп жооп бериш керек.
ошол. Күйөөм ойношун экинчи аял кылып алды. Биздин үйлөнгөнүбүзгө 12 жыл болгон, ортодо 5 балабыз бар дейт. Күндөштү жек көргөн бул өзүнө өзү жини келген. Туура эмес да. Күндөштү күнөөлөгөнчү күйөөсүнө болгон таарыныч, өзүнө болгон таарынычты бул үчүнчү адамга илип коюп атат да, булчу ошондо туура